1 гектардан орточо 2 миллион сом тапса болот дейт да. Бул канчалык чындык? 2 миллион тапса болот. Жакшы даамдуу сорттордун бири. Жаңы баштагандар көп нерсени билбейт. Бою эмнеге өспөй атат биринчи жылы. Анан жалбырагы эмнеге саргайып кетти. Көбүнчөсү элементарно даже сугарганды билбейт. Көп сугар салса хлороз болуп кетет. Бой өспөй атат дегенде бул бир жылдык культура эмес да. Бул значит, если бой өспөй жатса, тамырын иштеп атат. Мунун жаман жагы жок. Химиянын андай зыян жери жок. Элдер фантазировать этип, укмуш үстүнө кошуп миф чыгарып айтып атпайбы, андай көп деле зыяны жок. Ар бир дарын өзүнүн убагында иштелиш керек. А бул кайсы сорт? Амира. Транспортабельный. Менин атым Арсен Тыныбеков. Биз малина менен иштегенибизге 5 жыл болду. Сабакты биз алып барабыз. Сабактан деген агроном болуп чыгасыңар деп айтпайм, бирок основной эң көп эл ката кетирген ошибкалардын үстүнөн сабактар болот. Бул кантип тигиш керек, кантип караш керек малинаны оорутпай. Агротехникасы деген бар. Биз азыр көп учурда көрүп атабыз. Көбүнчө көйгөйлөр деген терең отургузуп алып, же болбосо тура эмес отургузуп алып, арыктын ичине отургузуп алып, малинасын саргайтып, кууратып, көп ошибкаларды кетирип атат. Бул кичинекей жер эмес, бул чоң гектарлаган жерлерде көп каталар кетип атат. Биз ошонун үстүнөн сабак өтөлү деп чечтик. Буга чейин где-то 200-250 киши окуттук. Кандай рекомендация бересиз? Мисалы, бизде азыр көргөндөр көп подписчиктер. Мисалы, туугандар ошон үчүн катталып койгула биздин каналга. Комментарий сөзсүз жазгыла, анан досторуңарга, тааныш билиштерге бул видеону бөлүшүп койгула сөзсүз. Биз үчүн маанилүү, сиз үчүн жеңил дегендей. Анан Арсен менен дагы улантып берели. Кандай рекомендация бересиңер? Мисалы, жаңы баштап аткандар, новичоктор, анандай орточо профессионал десек туура болобу билбейм да. Ошондорго кандай совет? Негизи биринчи үйрөнүп алып, окуп алып, илим алып, анан баштаган жакшы болот да. Биздики көбүнчө жаңы баштагандар биринчи тигип алат дагы, андан кийин сходу үйрөнөт. Пока сходу үйрөнгүчө көп проблемаларга учурайт. Ошо проблемаларды чече албай көп кыйналат да. Ошон үчүн биринчи илим алып алып, биринчиден бул сортто подбор, экинчиден туура тиккенден аябай көп нерсе зависит этет. Туура тиккенден, анан сугарган боюнча, анан дарысы боюнча ошону изучать этип алып туруп баштасаңар кыйналбайсыңар малина өстүргөндө. Мисалы, сен өзүң деле өзүң үйрөнгөнсүң да. Кишиге негизи ошол маанилүү экен да, мындай. Биз Бирөө направлять этпейт да, өзүң баш керек экенсиң ошол нерсегечи. Биз баштаганда тоже эчтеке билбей баштаганбыз. Үйрөндүк, бирок биз өзүбүздүн ошибкалардын үстүнөн үйрөндүк да. Учитесь на чужих ошибках дейт. Это намного дешевле деп коет го. Ошон үчүн биринчи үйрөнүп алып баштаган нерсе жакшы. Биз баштаганда үйрөткөн киши жок. Даже могу YouTube'дун ичинде дагы блогерлер жок болчу малина боюнча. Агрономдорго кайрылганда, мисалы, чет мамлекеттик агрономдорго кайрылганда керкер жооп бергиси келбей койчу. Анан өзүбүз отуруп түнү менен интернетте казып, китептерди казып окуп, ар кимден сурап, ар кимди чакырдык. Ар ким ар кандай версияны айтат, ар бирин иштеп отуруп, андан кийин үйрөндүк малинаны. Мен деле мисалы малинаны тигип кантип карайт, өстүрөт деп ойлой берчүмүн. YouTube'дан үйрөнүп алса болот, мисалы. Сайттарга кирип текст окусаң үйрөнөсүң депчи, бирок чынын айтсам андай эмес экен да. Бул маселе боюнча сенин оюң кандай? Көп нерсени, мисалы, билген агрономдор, кыйын агрономдор айтпайт. Баардыгы эле интернетке доступный эмес да. Интернетте доступный нерселер бул элдин баары эле билген нерселер. Именно жана подводные камни, именно
эл билбеген секреттер алар ошол. Агрономдор чыгарыш үчүн ал үчүн илим керек, билим керек. Ансыз бул уже коммерческий бизнеске өтүш кыйын болуп калат. Мисалы, билбеген киши 1 гектардан 6-7 тонна чыгарса, мунун баардыгын билген киши андан 30-40% көбүрөөк чыгарат. Бизде мындай бир миф бар да. Жана химия деп, анан жанагы органическийчи. Ошону көп сындай беришет. Булар химия өстүрөт, анан муну жебеш керек, бул балдарга зыян, отрава деп элечи. Бул сыяктуу деп эле. Бул теманы уже былтыртан бери аябай актуальный тема болду. Органика бул эми сабактан да подробно түшүндүрүп берем. Аябай эметипчи, прям презентациясын сүрөттөрү менен химиянын андай зыян жери жок. Элдер фантазировать этип, укмуш үстүнө кошуп миф чыгарып айтып атпайбы, андай көп деле зыяны жок. Ар бир дарын өзүнүн убагында иштелиш керек. Мисалы, органика менен 50 соток, 40 соткка чейин чисто органика кылсаң болот. А если силерге 1 гектар, 3 гектар, 5 гектар менен органика менен көп алыска эмете албайсыңар да. Мисалы, көп айтып атпайбы, селитра менен минеральный удобрениялар, НПК. Бул химия деп, только биогумус анан кык салгыла депчи. Ошол эле моментте ошо кык салып, биогумус салгандар карап турсаң, оорусуна каршы, анан кийин куртуна каршы химия колдонот да. То есть пестицидтерди колдонот. Алардын оюнда деген биз азык затты органика берип атабыз дейт, бирок в тот же момент булар деген фунгицидтер менен инсектицидти колдонгондон кийин ал уже органический земледелие жатпай калат. Ошону эли көп түшүнбөйт. Органика деген ал совсем башкача болот. Анын не только удобрения, но и средства защиты растений бардыгы органический, биологический дарылар менен колдонуш керек да. Анан органический возделыванияда биологиялык препараттар эффектиси азыраак болот. Эметчи, вот азыр эл менен көп эле иштешип калдым да. Группаларда иштейсиң, элдерге совет бересиң, мисалы. Эң мындай бат-бат суроо берилгендер кандай суроолор, мисалы? Эмнени биздин эл көпчүлүгү билбейт да. Биздики эл көп жаңы баштагандар көп нерсени билбейт. Даже арасында Мисалы, сага кайра бир суроону бере берет го, мисалы, 10 киши, 100 киши болсо деле баары бир эле суроону берип бардыгы чыгат. эме бою эмнеге өспөй атат биринчи жылы. Анан жалбырагы эмнеге саргайып кетти. Көбүнчөсү элементарно даже сугарганды билбейт экен малина. Мунун өзүнүн сугарган өзүнүн эмеси бар. Убакыт сааты бар, кандай кылып сугарыш керек, топурактын нымдуулугун кандай кылып сугарыш керек. Ошого чейин билиш керек да. Көп сугарбагыла десе же чөмүчтөп сугарып турган, мындай бир чөмүч алып үстүнө. Көп сугар салса хлороз болуп кетет. Ошого чейин эметиш керек да. Анан бой өспөй атат дегенде бул бир жылдык культура эмес да. Бул значит, если бой өспөй жатса, тамырын иштеп атат. Мунун жаман жагы жок. Өсүмдүктөр деген биринчи кичине тамыр чыгарып боюна кетет, бою токтоп тамырына чоңойтот. Ушундай эки жумуш периоддору бар. өзүнүн периоддору бар. Определенный бир бойго чейин келип токтоп туруп, анан тамырын чоңойтуп, тамыры чоңойгондон кийин кайра үстүн чоңойтот. Ошол моментте просто күтүп туруш керек да. Анан бой өспөй атат деп эле дары бере бергенге болбойт. Ар бир дарын өзүнүн убакыт мөөнөтү менен берилиш керек. Мисалы, могу сен отургузган малинаңды карап, мындай байкадым да, көп мындай сары жалбырактар, мисалы, ошондой эле рас экен да. Мисалы, ошол боюнча кандай консультациябы же кантип ушундай деңгээлге жеткирдиң да? Бул жактан биринчи сугарганда суудан эле, сууну көп койсоң эле саргайып кетет. Анан микроэлементтер менен профилактика жалбыракка иштейбиз. То есть буларга постоянно убакыт сааты менен берип туруш керек. Определенный период убакыт өткөн сайын, чтобы дефицит болбош үчүн микроэлементтерге. Эгерде бир кандайдыр бир микроэлемент дефицит болуп баштаса, сразу жалбырактар саргайып баштайт. Онун мөмөлөрүн көрсөтүп койбойсуң бир? Зрительдерге чет жерде көрүнүп турат окшойт да.
Бул 3-жыл кетти. Бул тугандар эме экен, полька сорту. Бирок аябай күчүнө кириптир да. Мөмөлөр чоң. Мындай мөмөлөрдү только ушу көлдөн эле көргөм, чын айтсамчы. Чүй жергесинде биринчи жолу көрүп атам мынчалык чоң болгонун. Азыр чоңдору жок. Пока масса кире элек, Пока масса кирелик. Могу азыр берип аткандар бул нижний латералдар деп коет. Могу берип аткандар. Нижний латералдар. Биринчи ошо астыңкы эмелер берет экен, Бул деген былтыркы эски побегтин капталынан чыккан побегтер да. Тамырдан чыккандар мынакей эми гүлдөп атат. Жакшы. Эми масса эми башталат да мунун баарды. Ама аралыгы канча метр? Жөөк аралыгы. 2 метр. Негизи 2 метр мынакей өзүңүздөр көрүп тургандай. Аз болуп калат. Аз болуп калат, 2 метрден көбүрөөк болуш керек. Мынакей могу эң чоң окшойт да арасынан. Ушу малина жеп тажадың болуш керек, Биринчи бышканда жей бересиз. э? Уже аягында жегиң деле келип атат. Бул мынакей Тугандар мощный болуп өсүптүр. могу эски побегтин бул до конца жер менен тең болуп кыркылбай калган да. Ошонун эски побегтин капталынан чыккан мынакей. Негизи муну көрүңүздөр, тамыры жок, мынакей жулуп кетти. Негизи күзүндө деген жер менен тең болуп кыркыш керек. Даже колдон келсе, кимдики участок кичинекей болсо, секаторун жерге киргизип кыркыш керек да, болбосо ондойлор чыга берет. Булар деген ылдый болгон үчүн муну рабочийлер тербейт. Только үстүн терет рабочийлерчи. Анан бул жөн эле башка малинанын, башка побегтердин эмесин күчүн алып кетет. Ошон үчүн бул жакта Короче, алсыздарын алып салыш керек сразу эле. момундай кичинекей жерге жаткандарын кимдики Жөн чоң эле күч корото берет жөн эле күч корото берет. Участок кичинекей болсо терип чыксаң болот. Эринбей отуруп алып чакан менен терип чыксаң болот. Мындай чоң жерден муну рабочий алып келсең тербейт. Өзүбүздүн убактыбыз жок. Ошон үчүн күзүндө малинаны кыркып атканда жердин үстүнө эчтеке калбаш керек. Түйү менен кыркыш керек. Даже 1 сантиметр чыгып калбаш керек, Даже ылдыйраак кылып Даже кырккан ылдыйраак. жакшы болот. Даже бир эме бар, мындай метод. Жазында биринчи чыкканда ошол эски побегтин капталынан почкасынан чыгып чыкканда биринчи косилка менен чалып салат. Биринчи чыккан малинаны. Именно ошол малиналар көп ооруйт. Анан бойлору деген мынчалык бийик болбойт. Экинчиден, анан мөмөсү анчалык чоң болбойт да. Могулар эң чоң малиналар мынакей могунда болот. Жакында. Жакшы. Основной күч. Мисалы көп эле эмелерди угуп жүрөбүз да, дыйкандарычы, малина өстүргөндөр. Көбүн эле уксаң, мисалы 1 гектардан орточо 2 миллион сом тапса болот дейт да. Бул канчалык чындык? Эмеси да бар да. 2 миллион тапса болот, бул грязный тапсаңар болот. Биринчи схема посадкиден зависит этет. То есть силер канчалык плотно отурсаңар, ошончолук көп тересиңер башында. Мисалы көп малинаны өстүрүп жүргөндөр эметсеңер, сурасаңар, көп жылдан бери бир эле жылда айтышат. 4-чү жылы бир тергенде 720-800 килограмм тергем деп. Кийинки жылдар андай болгон эмес. То есть ошо канча тердиң эле дегенде эле 4 жыл кызын эле айтып берет да. Андан кийинки жылдары андан көп терген эмесчи, ага жеткизген эмес. То есть бир жолу рекорд койгон. Болду. Андан кийин рекорд койгон эмес. Биздики көбүнчө чүйдө деген 1,5-дан 1,40-тан же 1,70-тен отургузат. Негизи могул малина деген канчалык жыш болсо, могу күн тийген жерине гана мөмө байлайт. Күн тийген жерине гана мөмө байлайт дагы. Биздики чүйдө деген жакын отуруп салган үчүн карап байкасаң, макушкасында эле болот мөмө. То есть ылдый жагында жок. Биринчи мунун эмеси ким мындай мөмөгө иштейм десе, 1 метрге 10-15 штук эле калтырыш керек.
биринчиден бул проветриваемый создавать этиш керек, шамалдатуу. Жана грибковый оорулар болбош үчүн. Анан экинчиден күн жакшы көп тийсе, ошогончо көп мөмө байлайт. Анан размери да чоң болот. Эгерде мындай жыш болуп өскөндө размерлери кичинекей болуп калат. Ошон үчүн Сеники стандарт, могу посадка эмелери бүт. Ошон үчүн жана дыйкандар деген 4-жылдыкын, 3-жылдыкын айтып берет да. То есть андан кийин уже загущение болуп, Көпчүлүк карап огот. жок, карайт, просто малина деген загущение болуп, ортосунда проход жок калат, шамал өтпөй калат, малинасы ооруп баштайт. Малинанын учтары гана байлап калат. Анан баягы мурунку урожай эметпей калат. Анан ошо 4-жылы деген жерден соответственно көп урожай чыгаргандан кийин жерден да ошончо удобрение азык зат кетип калат. Анан аны кайра восстанавливать этпейт биздин дыйкандар. А эгерде могу бүт методдорду колдонуп, мисалы курстанда түшүндүрүп бересиңер да, Кудай буйрса. Мисалы сиздин айткан эмеңиз боюнча бүт пландын баарын аткарып, мисалы кандай кылгыла десеңер ошондой кылып туруп, постоянно ушундай караса бир доходу жакшы эле болобу, мисалы 50 сотик 1 гектардан мисалы канча болот? 2-3 миллион, таза. грязный. Жок, грязный. А таза? Таза ал уже фермерден зависит этет. Мисалы кээ бирки дыйкандар бар, үй бүлөсү менен иштегендер. Эки байкеси, аялы, кыздары, балдары болупчу. То есть отогондо акча коротпойт да, үй бүлөсү менен кирип эметет. Биринчиден, экинчиден техника. То есть ортосун немен колго чабабы, рабочийге чаптырабы, же трактор менен чабабы. Үчүнчүдөн бул жактан удобрение көп кетет акча. Кандай удобрение колдонот. Ошондон андан кийин минусовать эткенде сальдосу ар кимдики ар кандай болуп чыгат да. А так грязный ошондой 2-3 миллион чыгарса болот. Сеники мисалы постоянно ошондой, жыл сайын. То есть орточо прибыль где-то бир таза эмес мындай, орточо прибыль бир 2 миллиондой, 3 миллион деп эле койлу. Биздики эме мөмөгө көп иштебейбиз. Биздики азыр элдер көрсө айтат, сеники загущенный экен деп. Биз мөмөгө эмес, биздики көчөткө. Биздики могу быйыл полька полный казылат. Анан жеринен кайра чыгат, ал уже 1 жылдык болуп калат. А негизи бул масса берген 4-жылы берип баштайт. 3-4 жылы да. Биздики быйыл 3-жылы, ошо полный казылган үчүн кайра, то есть биздики полёда 4 карта болсо, ошонун 4 картанын экөөсү жыл сайын казылып турат. А могу курс боюнча дагы биз пик плодоношениянын 1 гектардан монча терип, монча акча алдык деп айта албайм да. Көчөт боюнча айтып берем. Могу курс боюнча дагы кандай темалар өтүлөт, кандай маанилүү нерселер бар? Көбүнчөсү өстүрүктөн маалымат берип койсоңуз. Түшүндүм. Көбүнчө деген элементарный эле нерселер бул. Бирок элементарный нерселерден элдер көп каталар кетирет экен. Мисалы, мага жазгандар бар. 30 сотка 2 куб евро бочка коюптур. 1 кубтан 2-ни. Анан скважинадан бочка коет экен, бочкадан 30 соткты сугарат экен. Байке, эмнеге мынтип сугарып атабыз десем, суу жылысын деп. Суу жылыганга жетишпейт. Прямой эле кылсаңыз, же бир чоң бассейн казыңыз. Кээ биркилер 30 сотка деген 5 тонналык бочка коюп экен. Кээ биркилер 1 гектарга деген 20 тонналык бочка коюшат экен. Бул көбүнчө деген, мисалы курска каражатын аяп келгенде, билбестиктен баштасаңар, андан көбүрөөк акча коротосуңар. Мисалы 50 тонналык бочка же 20 тонналык бочканы темир цистерна алам десеңер, 100 000 сом, 200 000 сом болот. Ал 20 тонналык бочка 1 гектарга жетпейт да. Анан көбүнчө дыйкандардыкын көрсөңөр, жактан бир насос бочканы толтуруп атат, ал жактан кайра самотек менен берип атат да. Болбосо ошо ашыкча расход да. Ашыкча расход. Болбосо сразу эле мотор менен эле бере берсе болот болчу да. Жөн эле бочканы жөн эле акча алып. Анан көбүнчөсү ойлойт, бир бочканы деген 2 метрге көтөрүп койсом, давление берет деп. Давление бербейт. Малина бизнесинде суу аябай маанилүү да. Суу маселесин чечип алып, андан кийин башташ керек да негизи. Сенде ушу бассейн бар деп аткансың, бассейнди көрсөтүп бербейсиңби анда?
жүрүңүз. Биздин подписчиктер бүт баары көрсүн кандай стандарт боюнча кандай болуш керек туугандар. Ошону да байкап эсиңерге эстеп калгыла. Суу болбосо аябай оор болот негизичи. Жок, суга бер, суроо болсо. Жазылып атат, Негизи эме өсүмдүктөр деген жерден азык затты топурак нымдуу кезинде гана ала алат да. Жер курап кеткенде малина болобу же башка өсүмдүк болобу, клубника болобу, топурак курак болгондо жерден азык затты ала албай калат. Ошон үчүн бияктан полив биринчи очередте малинага жана башка культураларга суу биринчи очередте. Россиянын сайтынан жана ютубтардан көрүшүп экен. Анан ошол жердеги билимдер, мисалы, ютубтан алынып аткан билимдер бизге да колдонсо болот деп точно эле ошондой кылып колдоно беришет экен да. Алардын жерлеринин pH мисалы башкача. Россияда составы климатический условиясы башка. Жери деген совсем башкача алардыкы. Алардыкы көбүнчөсү кара топурактуу жерлер болот. Анан кийин ютубтан көрсөңөр деле орустардыкы баардыгы эле агроном эмес ютубта. Блогерлер. То есть агрономический эмеси жок да. Знаниясы жок. Алардыкы көбүнчө жанагындай эме методдору бүт эме деп колдонот экен да. Не айран пайран, сүт бүт эле. Бассейн ушул. Бассейн 800 куб. 33кө 13 болуп салынган. Ошол 1 гектар малинага, анан кийин могул жакта быйыл клубника тигелди атабыз. 1 гектар малина бул жерде экен. Суу кенен эле, Суу кенен эле, толтуруп койсо жетет көпкө. Тет өйдө жакта 1 жылдык малина бар. Туугандар, ошо мына стандарт боюнча мондай нерсеге негизи акча аябай башка. Жана сабактан эмнени өтөбүз деп атпайбызбы? Даже бассейн салганда да көп ката кетиребиз да. Бассейн салганда көнүп калганда эле мындай түпсүз. Квадрат кылсалар. Мындай дубаларын түз кылып тастайт да. Анан кийин мембрананы салышат же тепличный пленканы. Анан ал бир кыштан кийин эле топурак езилип чыгып калат да. Анан кайра переделывать этишет. Ошол негизи сабакта деген ушул бассейнди кандай кылып салыш керек, кандай уклон болуш керек. Мисалы, ким мындай көбүрөөк убакытка кылам десе, кандай геомембрана алыш керек. Ким экономный десе, кандай кылып, мисалы, тепличный пленканы канча микрондук тепличный пленкадан жукат ал барьер, геомембранада эмес. Тешилип да калышы мүмкүн болчу. Астына эмне салыш керек, ошонун баарын өтөбүз сабакта. Ошо бизде мисалы ошонусу жакшы болуп атат да, баарын кенен кесип түшүндүрүп берген. Анткени эркелер мисалы мондай нюанстарды билбей атпайбы, канчалык мотор алыш керек, кандай трубаларды алыш керек, мисалы, ошол да аябай маанилүү. Ошонун бүт полностью кандай капельный лента алабыз, кандай фильтр алышыбыз керек. Даже сетчатый фильтр кое алгандар бар. Глейген 80дик насос койгон. 2 гектар малина. Анан мончалык кичинекей фильтр алып келген. То есть бул жактан фильтрден акча экономдойм деп кичинекей фильтр алган. Насос улам 20 мүнөт сайын өчүргөн. Бир анан ал 20 мүнөт сайын свечасын которо берген. Проблемасы насос толо берген да. То есть ал кир суудан толтуруп эле насостун эме фильтрин забивать этип берген. Эмне өчүп атат деп эле тиги. Проблема фильтрде. Тиги свечасын алмаштырып жүрөт. Аягында насос уже. То есть бир эле деталь, мисалы, эмес фильтр бүт насосту өтүп жатат. Анан магистральный трубаны эсептегенди үйрөтөбүз. Кандай коюш керек? Пропускная способность деген бар. Магистральный трубаларда. 1 гектарга деген 32лик магистральный кылып салган. Самотек бочка кой салгандар бар. Ал бочка деген аз да
пример кылып көрсөтүп берем. Ал бочка толгон кезде давление бар болот. Жартынан ылдый түшкөндөн кийин давление уже түшүп кетет дагы. Ар бир тешиктен бирдей суу чыкпай калат. Бирдей өлчөмдө суу чыкпай калат. То есть бир жери недолив, бир жери перелив болуп калат да. Бир жагы малинасы суу жакшы ичпей, суу жакшы ичпей, жалбырактары соолугуп баштайт, бир жагы болсо саргайып кетет. Ошол. Анан кийин удобренияны, мисалы, биз малинага керектүү удобренияны, тамырга бере турган удобренияны жалбырак менен бере албайсыз андай өлчөмдөчү. Мисалы, малинага терип аткан кезинде 2 килограмм калий керек болсо, биз ошону тамырдан бере алабыз. А 2 килограмм калийди жалбыракка чарсаң күйүп кетет. То есть жалбырак аркылуу максимум 300 грамм, 400 грамм усваивать этип алат. Андан кийин уже кандай бир убакытты күтүш керек кайра бериш үчүн, кайра 300 граммды бериш үчүнчү. А сабакта именно фертигация менен, капельный менен кантип удобренияны сууга аралаштырып, анан кантип тамырына беребиз. Ошол